Бүгүн 1-ноябрда Жогорку Кеңеште Маданият жана Маалымат туризм министрлигинин кызматына Султан Жумагуловдун талапкерлиги каралды. Талапкерди 1-вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова тааныштырган соң, депутаттардын суроо жообу менен уланды. Буга чейин Султан Жумагуловдун ишмердүүлүгүнө кызыккан айрым депутаттар улуттук 1-каналдын директорунан бошотулушунун себебине да кызыгышты. Жана Монголиядагы кылыктар ал эмне себептен чыгып атат, мен билбейм, бир сурап алалычы шуну. Ушу көп депутаттарды ушуну көп кызыктырат азыр. Калганын деле билбейт экенбиз. Өзүңүз болсо жакшы киши эле болуп калат. Бул кандайча себеп менен чыгып атат? Рахмат. Бул окуянын болгонуна 3 жыл болуп калды. Анда кичине инцидент болгон үчүн мен моралдык жоопкерчиликти мойнума алып, өз ыктыярым менен кызматтан кеткем. Бирок жарымы төгүн, жарымы чын, жарандардын көнүчүн деп айтылгандай, менин айрым коллегаларым аны абдан коостоп, фантазиясын кошкон. Ачык эле айтып коеюн, президентке сиздер абдан жакшы дипломатияны билесиздер. Бирөөнүн президентине акарат келтиргендин аягы эмне менен бүтөрүн. Анан көпчүлүгү фантазия болгон, ачыгын айтайын. Анан мен баягы урушуп талашып өсүм журналист болгондон кийин алар менен соттошкум келген жок. Анан дагы Кыргыздын даанышман сөзү бар. Жигиттин жыгылган уят эмес, жыгылып турбай калган уят деп. Ошондо мен 3 жылдан бери келатам. Бул маселе менин турмушумда дагы болбойт мындан ары. Эгер сиздер ишеним көргөзүп шайланганда бул маселе экинчи көтөрүлбөйт. Мен өзүмдүн тажрыйбамдагы, жашымдагы ошондой негиз берет деп айта алам. Рахмат. Жооп бергениңизге караганда мындай эркегирээк адам окшойсуз мындай. Анан бул эмеде саясатта өтө көп эркекчилик кылып ийсеңиз да болбойт. Кичине кепкирээк болуп жүрүңүз, ата колдойбуз. Чоң рахмат. Депутаттар Маданият министрлигинин тегерегиндеги буга чейин болуп келген ар кандай ызы чуу окуяларга токтолушту. Министрликке талапкер Султан Жумагуловго айрым маданият кызматкерлерине берилген наамдар жана кылым карткан мумия чыры туурасында да суроолор берилди. Төгөлбай Казактын тегерегинде ушул мумияга байланыштуу бир топ чуулуу маселе болду да, ошого сиздин көз карашыңыз? Көз карашымды кечээ комитетте айттым эле. Бул мумия бул Кыргызстандын чоң энчиси. Мумияны абдан барктап башка дүйнөдө сакташат. Анан бул маселени өтө чоң адистер, керек болсо дүйнөлүк адистер, археологдор, тарыхчылар, этнографтар, керек болсо химиктер чогулуп туруп коллегиалдуу түрдө чечиш керек мунун тагдырын. Бир же эки киши чечкенде болбой калат. Бул өтө аялуу маселе. Мен билишимче депутаттар дагы түзүп аткан комиссия, окумуштуулар дагы академиядан, университеттерден окумуштуулар тартылып аткан. Бул маселе менин жакшы оң чечилишин табат деп ишенем. Ошону менен Маданият жана Маалымат министрлигинин ордуна 84 добуш менен Султан Жумагулов бекитилди. Султан Жумагулов министрликтин ишин мындан ары өкмөттүн 40 кадамы менен биргеликте жүргүзөөрүн айтты. Жаңы доорго 40 кадам деген программасы бар. Ага мен катышкам, түстөн түз катышкам, аны иштеп чыкканга. Анда ошол маданият тармагын, туризм тармагын, кино тармакты кандай өнүктүрүү керек деген атайын бөлүмдөр бар. Абдан чоң ойлор бар. Эми бир эле нерсени айта кетейин, жанагы кино Кыргызстанда Борбор Азиянын кино мектебин түзүү деген жакшы бир идея, план бар. Биз ал колдон келет. Андан соң Жогорку Кеңештин жыйыны уланып, спикердин орун басарлыгына талапкер Асель Кодуранова көрсөтүлүп, көпчүлүк депутаттардын добушу менен вице-спикер болуп шайланды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча жашырын добуш берүүнүн натыйжасында депутат Кодуранова Асель Союзбековнун талапкерлигине макул 91 добуш берилди, каршы 2 добуш берилди. Эскерте кетсек, жакынкы арада Кыргызстан фракциясынан төрагалыкка Дастан Жумабеков көрсөтүлүп, көпчүлүк добушту алып спикерлик кызматты ээлеген. Жогорку Кеңеш төрагасынын мурдагы орун басары дагы Кыргызстан фракциясынан болгондуктан кызматынан кеткен эле. Ал эми бүгүн орун басарлыкты КСДП фракциясынын депутаты Асель Кодуранова ээледи. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.